Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Сиздерге Казакстан чек арага чыгып келүү, границага чыкты кирди кызматын сунуштайбыз. Сиздер үчүн ыңгайлуу жана жогорку комфорттогу унаалар, тажрыйбалуу жана кичипейил айдоочулар кызматыңыздарда. Кардарларга суу, ысык чай, кофе сунуштайбыз. Эч кандай пересадкасы жок, границага чейин барабыз жана границадан өтүүгө жардам көрсөтөбүз. Регистрацияңыз просроченный болуп же базадан чыкпай жатса, кабатырланбаңыз. Туура маалымат беребиз. Чорный списоктан текшерип беребиз. +7 926 125 0303. Биз 24 саат кызматтабыз. Тажикстандагы бар дүйнөнүн 123 өлкөсү Путинди камакка алышы мүмкүн. Гаагадагы эл аралык кылмыш соту Орусиянын президенти Владимир Путинди камакка алууга ордер чыгарды. Эми ал дүйнөнүн 190 өлкөсүнүн ичинен 123-үнүн аймагына келсе кармалышы керек. Камакка алуу ордери тууралуу билдирүү Гаагадагы эл аралык кылмыш сотунун сайтында кечээ 17 мартта пайда болду. Владимир Владимирович Путин 1952 жылдын 7 октябрында туулган. Орусия Федерациясынын президенти. Ал согуш кылмышы, калкты мыйзамсыз депортациялоо жана аларды Украинанын оккупацияланган аймактарынан Орусиянын аймагына которуу үчүн жооптуу деп шектелүүдө деп айтылат соттун билдирүүсүндө. Анткени менен дүйнөнүн 123 өлкөсү эл аралык кылмыш сотунун юрисдикциясын тааныйт жана Путинди өз аймагына келгенде камакка алууга туура келет. Алар Европа өлкөлөрү, Түштүк Американын баары, анын ичинде Орусиянын Венесуэла сыяктуу союздаштары, Тажикстан, Афганистан, Бразилия, Түштүк Африка, Борбордук Африка Республикасы, Нигерия жана башка көптөгөн өлкөлөр. Эгер Путин бул өлкөлөрдүн бирине барса, жергиликтүү бийлик аны камакка алууга аргасыз болот деп билдирген эл аралык юрист. Булак Суперкежи. Эрулан Кокуловду түнкү клубка кепкасы үчүн киргизбей коюшту. Депутат милиция чакырды. Жогорку кеңештин депутаты Эрулан Кокуловду Бишкектеги түнкү клубтардын бирине кепкасын жана курткасын чечүүдөн баш тарткандыгы үчүн киргизбей коюшту. Мындай видео соц тармактарга тарады. Эрулан Кокулов аны түнкү клубка кепкасын жана курткасын чечпегендиги үчүн киргизбей койгонун айтып, милиция чакырганын билдирди. Эл өкүлүнүн мындай жүрүм туруму туурабы деген суроого Кокулов депутат катары эмес, жаран катары милицияга кайрылганын айтты. Ооба, биринчиден мен милицияга депутат катары эмес, Кыргызстандын жараны катары кайрылдым, деди Кокулов. Булак Суперкежи. Кыргыз болчусуң, америкалыктар багып алышкан Джастин Геджини кыргызстандыктар жапа-тырмак колдоп чыгышты. Эртең 19 мартта Лондон шаарында UFC 286 турнири өтөт. Бул турнирде атактуу америкалык мушкер Джастин Геджи менен Кыргызстандын атынан чыгуудан баш тарткан мушкер Рафаэль Физиев кезгелет. Учурда кыргызстандыктар америкалык мушкерди жапа-тырмак колдоп, Геджинин соц тармактагы баракчасына Кыргызстандын желегин калтырышууда. Бир күн мурун Джастин Геджи Инстаграмдагы баракчасына Рафаэль Физиев менен бетме-бет чыккандагы сүрөтүн жарыялаган. Бул сүрөт 12 миңге чукул билдирүү алды. Анын дээрлик бардыгын кыргызстандыктар жазышып, кыргыз желегин калтырышып, америкалык мушкерди колдоого алышууда. Джастинин чыныгы аты Жаасын экен, негизи кыргыз болгон деген имиштерде айтылып келет. Жайлоодо кымыз ичип чоңойгон өзүбүздүн эле сары жигит экенин да көрсөм. Алга Жаасын, Джастин азамат, өзү нарындан болот. Джастин, сен төрөлгөндө абдан кубандым эле. Утеми, сен негизи кыргыз болчусуң. Сен америкалыктар багып алышкан. Алга Джастин, ал чын эле кыргызмынбы деп ойлонуп баштаса керек. Эртең сенден сөзсүз жеңиш күтөбүз деген билдирүүлөрүн жазышууда кыргызстандыктар. Булак Суперкежи. Кремль Гаага сотунун Путинди камакка алууга ордер бергенине реакция жасады. Орусия Гаагадагы эл аралык кылмыш сотунун президент Владимир Путинге карата чыгарган чечимин тааныбайт. Бул тууралуу журналисттерге орус президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков билдирди. Биз суроонун формулировкасын өзүн чектен чыккан жана кабыл алынгыс деп эсептейбиз. Орусия бир катар мамлекеттерде эле бул соттун юрисдикциясын тааныбайт. Демек, мындай чечимдер Орусия үчүн мыйзамдын көз карашынан алганда жараксыз болуп саналат деген ал. Кечээ 17 мартта Гаагадагы эл аралык кылмыш соту Орусиянын президенти Владимир Путин менен Орусиянын балдардын укуктары боюнча акыйкатчысы Мария Львова Белованы камакка алууга ордер бергендиги кабарланган.
Соттун билдирүүсүндө Путин менен Лвова Белова Украинанын оккупацияланган аймактарынан Орусия Федерациясынын аймагына калкты, балдарды мыйзамсыз депортациялоо менен байланышкан согуш кылмыштар үчүн жооптуу деп айтылат. Булак Суперкежи. УКМК бажы кызматынын 6 кызмат адамын кармады. Мамлекеттик бажы кызматынын 6 кызматы адамы жана жеке компаниянын 3 өкүлү кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка караганда Кытайдан товар ташууда коррупциялык схема аныкталган. Айрым компаниялар мамлекеттик бажы кызматынын кызмат адамдарынын колдоосунан пайдаланып, Кытайдан Кыргызстан аркылуу Өзбекстанга транзиттик жүктөрдү жиберип турушкан. Бирок товарлар Кыргызстандын аймагына бажылык тариздөөсүз түшүрүлүп, жасалма бажы декларациясы жана бажы идентификациялоо каражаттары менен пломбаланган бош жүк ташуучу унаалар Өзбекстанга кирип турган деп билдирет УКМК. Бул кылмыш иши боюнча 16-17 мартта мамлекеттик бажы кызматынын 6 жооптуу кызматкери жана жеке компаниялардын 3 өкүлү кармалып, УКМКнын тергөө абагына камакка алынган. Алдын ала маалыматтар боюнча бул иште келтирилген зыян 1 миллиард сомго жакын болушу мүмкүн. Белгилүү болгондой, бажы кызматкерлери менен жеке компаниялардын өкүлдөрүнүн арасында жогорку кызматтагы адамдардын жакындары бар. Бул факты боюнча акыркы күндөрү өлкөнүн социалдык мессенджерлеринде башкы прокуратура менен УКМКнын тиреши тууралуу делген ишенимсиз маалыматтар тарай баштады. Буга байланыштуу УКМК коомчулукка башкы прокуратура менен эч кандай тирешүү жок жана болушу мүмкүн эместигин маалымдайт. Бардык тергөө аракеттерине башкы прокуратура тарафынан ыйгарым укук берилген жана процессуалдык көзөмөлүндө деп билдирет УКМК. Учурда бул коррупциялык схемага тиешеси бар бардык адамдарды келтирилген зыяндын так көлөмүн аныктоо боюнча тергөө иш-чаралары уланууда. Бул кылмыш иши боюнча тергөө иштери УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин жеке көзөмөлүндө жүрүп жатканы белгиленди. Булак Назар Ньюс Кежи.